баарыңардын кирип келген орозо айыңар менен мен монтип борсок жасап атам. Белгилей кетчү нерсе, мен Американын Гавайи штатында жашайм балам менен. Көчүп келгенибизге 2 ай болду. Американын өзүндө жашаганыбызга 3 жыл болуп атат. Силерден, башка жактардан, башка мамлекеттерден айырмаланып, бизге орозо эң акырында келет экен. Биз ушу жер шарынын эң убакыт боюнча артта калган жерине киребиз. Гавайи, билбегендер үчүн айта кетейин, Гавайи бул жаз, жай, күз, кыш дебей, ар дайым бирдей температура болуп, ар дайым жай болуп тура турган жер экен. Ошентип мечты сбывается дегендей, балам экөөбүздүн мечтабыз менен мечтабыз аткарылып, ушу Гавайиге келип калдык. Аябай сонун штат экен. Реально айткандай, баары көп мигранттар келбейт да, потому что действительно кымбат штат экен. Бияка даярдык менен келиш керек экен. Даярдыгың жок, бир пост эле көчөдө калгыдайсың. Көчөдө калганда дагы башка жакта машина-сашинада уктап жашагандар бар го. Бул жерде так нельзя. Если машинада уктап атканыңды көрсө, эми башка аралдарын айтпайм, мына именно биз Ганалулу борборунда жашап калдык. Бул жерде, если полицейский көрүп калса, $1000 штраф экен. Так что көчөдө калсаң дагы калбай турган жер. Жаратылышы өтө кооз, өтө сонун. Эмнени байкадым? Именно мына биз турган жерде, мисалы, чиркей жок, жылан жок. Чиркей таптакыр жок деп айта албайм. Бирин-экин ушул 1-2 жумада бирин-экин гана чиркей көрүп калам. Андай эле ызылдап тызылдаган, мен мисалы Россияда 15 жыл жашап келген адаммын. Ызылдап тызылдаган чиркейлер жок. Орыстарда, мисалы, традиционный ар бир майрамында дейби, мисалы, жаңы жылында оливия жасаса, бизге көнүп калгандай, биз ар бир эле майрамбы, конок келеби, ыс чыгарабызбы, туулган күн кылабызбы, сөзсүз борсоксуз өтпөйт. Ошон үчүн эгерде борсок жасабай калсак, өзүбүздө бир ишти чала кылгандай эле сезебиз го дейм. Бул жакта 20га жакын казак, кыргыз бар экен, анан казак, кыргыз балдар бар экен. Кыздардан да 5-6 бар дейт. Балама жакшы шериктер табылып, ар среда футбол ойноп турушат экен. Бири-бирине өтө уюмдуу, бири-бирин карап турган, жардам берген балдар экен. Казак, кыргыз, анан бир өзбек бала бар дейт. Ошо баары уюшулуп, чогуу ойноп, аш кылып жешип турушат экен. Дагы эмне десем, Гавайи жөнүндө деги эле айтып бүткүс сөз. Бир кыргыз кыз бар дейт. Мен да эмеден көрүп калчу элем. Инстаграмдан.
Гавайцкая деген кыз бар екен, 4-5 баласы бар екен. Анын убактысы деле жок болуш керек. Ошентип келгенде эле ишсиз калган жокпуз. Келгенде квартира снимать эткичи 10 күнгө алган элек эмени. Гостиница. Центрден алыппыз. Ушунча балам экөөбүз 3 жыл иштедик эми. 10 күн гостиницаны себе могли позволить. Баарынан кызыгы машина арендовать еттик. Биз машинабыз келгенге чейин. Машина арендовать еттик. $40 болду күнүнө. Парковкабыз болсо $45 болду. Мындан чыкты. Эшегинен токуму кымбат болду. Так что ар бир парковка платный экен бул жакта. Парковка маселесин дагы машина снимать этип атканда, машина арендовать этип атканда сөзсүз уточнить эткиле, парковка берилет, но обязательно платный. Жакшы 10 күнгө чейин эле бир жуманын ичинде квартира снимать этип калдык. Жакшы биздин заявлениябызды жакшы кабыл алды. Себеби баламдын кредит скору жакшы эле. Анын үстүнө ушул азыркы снимать эткен квартирабызга 7 претендент бар экен эле. 7-өнүн арасынан бизди тандап алды. Тандап алыш жолу да жөнөкөй болгон жок. 3-4 күн рассмотрение кылды. Бэкграунд чек, криминальный история, кредитный историялар текшерет экен. Анан тем более биз сүйлөшүп атканда балама айттым, балам квартираң жакты, сверху $200 беребиз деп айт. Если вдруг нам одобрят деп. Ошентип платежеспособности көрсөтүшүңөр керек эмеге, хозяинге. Но хозяин дагы честный жакшы адам экен. Не надо experience деди, үстүнө акча кошуп бериштин кереги жок деди. Если вам одобрят деди. Аябай текшерилди. 6 айлык доходубузду көрдү. Иштен алган чектерибизди сурады. Жакшы ыргыт үрбөй алып келген экенбиз. Чектерибизди көрсөттүк. Банковский счетторубуздун скриншотторун алды, аны көрсөттүк. Кокуй. Квартира снимать этиш дагы. Гавайиде Америка, башка Американын штаттарынан требованиялары өтө күчтүү экен. Бир эле мисалы баламдын атына снимать этсек мурун Чикагода баламдын гана историясы текшерилген, меникин запрашивать эткен эмес. А бул жерде болсо канча житель болот? Ошо жительдердин баардыгынын историясын текшерет экен. Меникин да текшерди. Так что будьте готовы к этому. Ну, конечно, это не касается наших, кто сдает. Биздин русскоязычныйлар бири-бирине сдавать эткенде. Я не думаю, что до такой степени будут текшерип, но в основном шундай экен текшериш. Мындан башка да 3-4 квартира көрдүк. Конечно, ал квартиралар бизге жаккан жок. Мага эмнеси жаккан жок? Бул айленд, остров кичинекей үчүн квадрат метрлерде кичине болот экен квартиралардын. Ошон үчүн көргөн квартиралардын көбүнүн мындай кичинекейлиги жаккан жок. А бул квартиранын мисалы бул биринчи этажда, бул балкондон чыксам да кичинекей жер участогум бар. Бул комнатадан чыксак дагы жер участогум бар. Кеңири чыгып, стол коюп, сөрү жасап отурсам боло турган. Ошол. Так что квартира снимать этиш оңойго турган жок. Биз не только 1 айлык, мисалы $2,500 снимать еттик айына. $2,500 плюс депозит $2,500 берет экенсиң. Это в лучшем случае. Анан дагы тезирээк мага одобрить этсин десеңер, мисалы 3 айлык, 4 айлык өзүңөр предлагать этсеңер, быстрее одобрить этет
силерге в пользу вас. Потому что желающих на одну квартиру 7, где-то 10 человек болот дейді. Хозяиндың айтқан сөзі бойынша. Из них выбирают лучших, короче. По кредитной истории, человек работает или нет, по банковским счетам. Потому что bir ақмақ закон бар екен. Ақмақ закон деп қойдым мен аны. По законам Америки, егер де сен бір квартираға кірдің, ақшаң жоқ, төлей албай қалдың. Төлей албай қалсаң, егер сен ошол квартирадан шықпай қойсаңға болады екен. Сені ешкім шығара албайды екен по закону. Шындай ақмақ закон бар екен. Ошон үчүн өтө каттуу сенин ишке жарамдуулугуң ошол текшерилет экен. Конечно, биз дагы келгенде эле ишибиз жок эле, аны көрсөтө албайбыз дедик, потому что мы только переехали дедим. Ошон үчүн биздин счеттогу акчаларыбызды көрдү. Что мы пока будем искать себе работу, вот этим деньгами можем обеспечивать квартплату деп ушинтип доказать этиш керек экен да. Анан дагы перед одобрением дагы сурады. Жумуш карап атасыңарбы деп. Ошондой. Жумуш маселесинде болсо эч кыйналган жокпуз. Биз келген күндүн эртеси эле пока немеде отельде жашап атканда бизге биринчи жайгашып алыш маселеси биринчи орунда турду. Ошон үчүн биз сразу эле иш карап жөнөдүк. Мен уборка кылып үйрөнүп калгам, балам мага жардам берип, уже анча-мынча кыздардан жакшы уборка кылат. Ошон үчүн биз сразу эле уборкага чыгып кеттик, эртеси күнү эле өзүбүздүкүлөрдөн. Ошентип биз уже бул квартирага чыкканга чейин эле уже 5 адамга партнер болдук. Ошо күнүнө тынбай 2ден уборкага чыгып аттык. Андан сырткары арендага машина алып, ошол машина менен доставкада кылып аттык. Так что эртең жайгашып калыш үчүн сразу эле тынбай баштадык. Жер көрүштөн да баштабадык. Эми мына буюрса 2 ай жашап койдук. Секин айланып көрүп атабыз. Действительно аябай сонун жер экен. Азыр мен үйдө эле отуруп калдым. Балам өзү эле жакшы жумуш таап азыр жакшы компанияда иштеп атат. Реновация деп коет экен, мына үйлөрдү, гостиницалар көп да биякта. Гостиницалар ар 3 айда обязан экен гостиницалар ичиндегилерди реновация кылганга. Мисалы, занавеска, ковер там бүт бардыгын алмаштырып, ар 3 жылда башка жаан коюш керек экен. Ошол компанияга кирип, ошол компанияда иштеп атат. Анан дагы бир орустар менен чогулуп машина ремонт кылып иштеп атат. Жумушунан чыккандан кийин. Гавайинин бир жакшы жери бар экен, чарчабайт экенсиң. Ошол 2 жумушка барып келип дагы ойноп, күлүп, кабагы дайыма гүйлүп, ачылып турат, потому что чарчабайт экенсиң. Убагында уктайт экенсиң. Кадимкидей эле мурун эме болчу эле го. 9:30-10 уже уктачу элек го, баю менен кошо уктачу элек го. Кыз ошондой эле кадимкидей көзүң жумулуп калат экен. Бирок эртең менен ушундай уйкуң пышып, көзүң ачылып калат экен. Ушундай сон, я как будто в детство вернулась болотом. Ошолордун баарынан келип дагы балам мен ойнотуп келгенге окшойт деп атат. Пляжга барабыз, кечки пляжга. Ал чөмүлөт, мен карап турам. Мени дагы алып келип таштап коюп, балдар менен жолукканга дагы үлгүрөт. Бул жерде ар 5-күнү салют атылат экен традиционно, сонун.
биз али көрүп бүтпөгөн ушунча водопаддары, тоолору, сонун жерлери бар экен. Так что көрүп бүт элек жерим көп. Көрүп атасыңар, күлүп жайнап эле жылмаюу кетпейт. Японский паркка бардык эле, мен ушул киргенден оозум ачылган, баягы кооздугун көрүпчү. Зданиясы өзүнчө кооз, дарактар андан кооз, балыктары вообще жомоктогудай ар бирин тутуп краскалап койгондой. Оозум ушу жылмайгандан кадимкидей ооруп калды го, монтип кармоо болуп жүрдүм. Оозум жабылбаганынан ооруп калды депчи. Чындыгында жердин бейиши дегенине мен ишендим, себеби өтө көп жерди көрдүм. Балам муну менден мурун, канча мурун эле билишкен, көбүнчө Гавай, апа Гавайда жашайбыз деп айтып берчү эле. Мен көңүл бурбачумун. Гавай. Мен Турцияда жашайм деп жүрдүм эле. Жок, мен Турцияны таап алдым. Турция эчтеке эмес экен, бул Гавайдын алдындачы. Бирок келем дегендер реально ойлонгула. Чөнтөктө поддержка менен келиш керек экен. Тез эле көчөдө калгыдайсың. Но иш маселеси боюнча эми кара жумуш жөнүндө айтам да, эми өзүбүзгө ылайык. Бизди ким эле, мен мисалы юристмин, мен ким эле юрист кылып кабыл алсын. Баарыбыздын эле дипломубуз калды унутулган боюнча. Россия, Европа, Америкада баарыбыз эле кесибибиз бир болуп калды деп ойлойм. Баарыбыз эле уборщица, баарыбыз эле строитель болуп кеттик. Доставщик көп болсо эч кимибиз мисалы продвинутый, ушу совсем эле языгы да жакшы адамдар гана молодцы турмушу иштеп кетпесе өз профессиясында болсо, калган баары эле мен мондай кыйын болсам өз мамлекетимде, башка мамлекетте жөн эле черный рабочий болуп иштеп жүрөм. Бирок Аллахка шүгүр, ошол дагы жетишип атат. Сонун, Аллахка шүгүр. Мынтип азыр үйдө отурам, бирок үйдө отурган менен мен бир сонун жумуш аткарам. Ошол жөнүндө тартып көрсөтүп турам го деп ойлойм. Эми башкалар $200, ашып барса $200 иштейт да бир күндө. Туура айтып атамбы? Ашып барса $200 иштейт. Мен да ошону онлайн табам. Буга дагы аябай көп эмгек кылдык балам экөөбүз, но ошондо дагы стабильно иштеп кете элекмин. Стабильностька жетишке аракет кылып атам. Азыр мисалы мынтип үйдө отуруп калдым, азыр я могу позволить себе работать онлайн. Ушундай. Бизде орозо баарыңарда башталса керек, орозо тутканыңар кабыл болсун. Бизде эртең башталат. Мага катталып коюшту унутпагыла. Мени зериктирбей кирип тургула, лайктан баскыла. Мен бул жакта жалгызмын. Бир эже таап алдым эле, ал да кетти. Ал эжеге да кичине жардам берип үйгө алып келдик. Биз менен 10-20 күндөн да ашык турду. Кийин кетишти. Эми бир жерде бир оштук кыз бар деп угуп атам. Ал кыз да жаңы эле келген окшойт. Да кааласа ал менен да жолугушабыз деген ниеттемин. Куда мы денемся, бир жерде тургандан кийин кыргыз каны кыргызды издей берет экен. Кыргыз казакты издейт экен. Өзбекти издейт экен. Баары мындай. Сүйлөшкөнгө тилибиз бир, динибиз бир. Ошон үчүн азыр кичине жалгызсырап турам. Ошон үчүн YouTube каналым баштадым, Instagramды баштадым. Силерден поддержка күтөм, мени жалгызсыратпагыла.